Кудай буйрса Кыргызстан оңолот. Кыргызстанга мына момча автобус канча штук экенин билбейм, бирок ушунча автобус келатат Кыргызстанга. Казакстандан кызып Кыргызстанга границадан өтүп атат. 16 автобус керек, 17 автобус керек, 17. Буйрса Бишкекте маршруткалардын ордуна ушулар келип Өзбекстандан келет. Өзбекстандан келатат. Кудай буйрса жакшы жаңылык. Мына момча деген жапчаң автобустар келатат. Мына Усузи дейт. Мына Өзбекстандан айдап келатыптыр мына. Байке, каяктан? Өзбекстанданбы? Кыргызстанга, салам айтып коюңуз. Ассаламу алейкумдар. Жана маршрутка айдаган жигиттерге айткым келет да. Вообще Кыргыз элине чыккан общий айткым келбейт, эми жанагы сөздөрү чыгып аткан. Душманы деп коет силердичи. До конца турбайт белеңер. Эмне тура албай койдуңар до конца? 2 ай болсо 2 ай, 5 ай болсо 5 ай деп атпадыңар беле. Эмне болду? Уятта, Кыргыз жерин, элин кыйнап атпайсыңарбы силер? Ташыдык бекер. Именно шаар кыйналып калат. Шаар кыйналбайт эч качан. Автобус келсе жакында, вот силерге туга болот да. Ошонун кичине ойлонуш керек болчу. Могу пандемияда кичине элди ойлош керек да. Түшүнүп атам, эми көтөрүш керек. Бензин кымбаттап атат, түшүнүп атам. Анын баарын запчасть кымбат. Но жанагы сөзүңөр до конца тургула, эмне болуп атасыңар деген. Бул вообще туура эмес. Силер кимге каршы чыгып атасыңар вообще? Кыргыз элине каршы чыгып атпайсыңарбы силер, Жүрүп атат го эми мына маршрутка кайра чыгыптыр. Турбайт белеңер до конца. Андай кылбай жүргүлө, уят болот. Эл кыйналып аткан убакта мынтип кайра үстөккө босток кылбагыла. Жигиттер. Билбейм, эми акылы кемдер туура эмес түшүнөт болуш керек муну. Но нормально ойлогон киши Кыргыз элине каршы чыккан болуп атасыңар да. Инстаграмдын линкин берейин муну. Смотрите.